Кобулжута үн чыгарган чопо чоор дал ушундай суюк чоподон чамгакталып, андан кийин ысык температурада ийге келип жасалат. Бүгүнкү улуттук аспаптардын жарманкесинде ар улуттун музыкалык аспабы кандай жасалары, анын тарых таржымалы чагылдырылган. Миңдеген кылымдарды карыткан түрк тилдүү элдер өз тарыхында музыкалык аспаптарды мамлекеттик идеологиясын жайылтууда пайдаланып, өнөр адамдарына келечектин жарчысы катары сый урмат менен мамиле жасашкан. Я долго не думал, сразу подумал, ну да, классно вообще приехать, поучаствовать. Мага чакыруу келгенде ойлонбой туруп жөнөдүм. Бизде окшоштуктар абдан көп. Мисалы, 3 кылдуу комуз бар. Бизде сиздердин улуттук комузга окшош. Биз кыргыздын өнөр адамдары менен алмашып ойноп да көргөнбүз. Чапкан, пыргы деген аспаптарыбыз сиздердин чогойно, чуур сыяктуу жагымдуу үн чыгарат. Жумалыкка Казакстан, Туркия, Өзбекстан, Азербайджан, Орусиянын Алтай жана Тыва республикаларынын өкүлдөрү, Венгрия, Италия, Улуу Британия, Индия жана Бангладештен келген 50дөй илимпоздор менен салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр катышууда. Биз конокторду чакырдык, алардын дагы салттуу музыкасы бар, алардын дагы сактоо элементтерин, сактоо методикаларын ушул жерде талкуулайлык жана бири-бирибизден тажрыйба алып, анан ушул аянтчаны мындай эл аралык аянтчага айлантуу боюнча дагы биз быйыл демилге көтөрдүк. Азыр бир канча эл аралык уюмга сунуш беребиз. Мындан ары башка мамлекеттерде дагы салттуу музыка жумалыгы жана күнү белгилемекчи. Бир апта бою күү күндөрү, ыр күнү, дастан күндөрү өтүп, адистерден мастер-класстар менен коштолот. Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Коркут ата спектакли көрсөтүлүп, музыкалык окуу жайларда талкуулар менен кошо улут наркы көргөзмө жарманкелери өткөрүлөт. Салттуу музыка жумалыгынын алкагында бүгүнкү жумалыкка келген 10дон ашык мамлекеттердин өкүлдөрү ар кимиси өзүнүн тектеш улутуна, тилине жана каада салтына тиешелүү болгон улуттук аспаптарды көргөзүп, анын жасалуу жолун, карт тарыхына токтолушту. Бир жума бою Кыргызстанда өткөн бул маданий иш-чарада ар бир эл өздөрүнүн аспаптарын көргөзүшүп, мына ушундай анын тарыхына түшүндүрмөлөрдү беришет. Ал эми фестивалдын ушул бүгүнкү жумалыктын алкагында дагы көптөгөн маданий иш-чаралар өткөрүлөт. Жумалыктын алгачкы күнүндө жарманкеден сырткары 9-чу эл аралык музыка жана би конгресси башталды. Ааламдашуу доорунда салттуу музыкалык искусствонун сакталышын жана анын өнүктүрүп, түптүү элдердин тарыхындагы окшоштуктарын изилдөө жана аны келечек муундарга мурас катары калтыруу болуп саналат. Adamlar ne bolot? Tugan bolot. Biz tuganbız. Söyleştik bir yolda jürüyüz degen. Söyleştik. 9. bizdin müzika kongresini sizdin saluttu günleri menen bir tarihte bolsun degen söyleştik. Anan şu yerde geldik hazır kongreste sizdin gününüz menen bir kılavuz. Конгрессте кыргыз, орус, түрк тилдеринде илимий баяндамалар окулуп, анын баары кийин атайын жыйнак болуп басылып чыкмай болду. 18 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан иш-чара быйыл эл аралык деңгээлге жетип, кийинки жылдарда тектеш элдерге эстафета катары кезектешип өткөрүү сунушталат. Элиза Нурматова, Рыскелди Көкүлбеков, Фалато 24.